Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Бүгүн мен силерге элчи бала аттуу айтылуу кыргыз эл жомогун айтып берейин. Анда эмесе кулак түшүп жакыныраак отургула. Бул окуя айтылуу Жаныбек хандын тушунда болгон дешет. Жаныбек хан урушуга жоо таппай, орунуга тоо таппай, күндөрдүн биринде акыры өзүнө жакын жерде турган Султан Мамыттын элин чаап алууну ойлоп, ага тийиштик кылды. Сенин айгырларың кичиней берип, менин 40 аргымак бейим кулун салды. Бүт төлөп берген, төлөбөсөң қан майданга келген, деп жигитин жиберди. Султан Мамыт Жаныбектен коркуп, же төлөп бере албай, же бир кеңешке келе албай, күндө жыйын курду. Бир күнү кулатай минген, куур тон кийген жаш бала жыйындын четине келип, тайынын оозун тартып тура калды. Султан Мамыт ачууланып: "Эй, сага окшогон жаш баланын жыйында эмнеси бар? Кеңеш берчү немече, сөз аңдыганды коюп, жогал мындан", деди. Анда бала: "Көчсө конорун билбеген, комсо көчөрүн билбеген киши да эл башкарат эмиш", деп бастырып кетти. Султан Мамыт ого бетер ачууланып, баланы кайра чакырып алды. "Эй куу бала, сен эгер мыкты болсоң, тегинде учуп бараткан камгактан кеп сурап берчи", деди. Бала камгактын артынан бир топ жерге чейин кубалап барып, кайра кайтты. "Жел келсе келем, кокту келсе коном. Султан Мамыт мунун эмнесин сурайт? Бекер суратып сени неге кыйнайт?" деп жооп айтты дейт бала. Султан Мамыт эми аны каарына алып, баланын башын кесмек болду. "Ханым, ачуу душман акылдос эмеспи? Бир жолу баланын башын бизге бер. Элдин ичине жарай турган азамат көрүнөт", дешти эл. Султан Мамыт араң жоошуп, кылычын кынына салды. Бала элдин ортосуна басырып келип: "3 күндөн бери жыйын курасыңар. Чечилбей жаткан кандай ишиңер бар?" деп сурады. Эл балага Жаныбек хандын кысымын айтты. "Эмесе, мени элчи кылып жибергиле. Мага бир буура менен картаң теке гана керек", деди бала. Эл буга макул болуп, айтканын камдап, баланы Жаныбек ханга жөнөтүштү. Элчи бала төөнү минип, текесин жетелеп, Жаныбек хандын ордосуна барды. Жаныбек жактырбай: "Эй бала, кайдан келе жаткан баласың?" деп сурады. "Султан Мамыттын айылынан Жаныбек ханга элчи болуп келе жатам", деди бала токтолбостон. Курган бала, айылыңарда чоңураак киши жок беле?" деп Жаныбек хан баланы шылдыңдап күлдү. "Таксыр ханым, мени кичине көрүп, чоң керек десеңиз, анда бул буура менен сүйлөшүңүз", деп элчи бала буурадан түшө калды. Кураган бала, сакалдуу кишиңер жокпу деп жатам", деди Жаныбек хан. "Хоп болот ханым, сакалдуу десеңиз, мында теке турат, теке менен сүйлөшүңүз", деп элчи бала текени агыта берди. "Жок, кепке түшүнөр киши менен сүйлөшөм десеңиз, мына мен да кишимин". Жаныбек хан баланын сөзүнө жыгылып: "Ой оңбогон бала, деге эмнеси болсо да кечтим", деди. Ошентип жаш бала өзүнүн өткүрдүгү, сөз тапкычтыгы, акылы менен айылын сактап калган экен балдар. Урматтуу кичинекей бөбөктөр, ушуну менен кезектеги жомогубуз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдырахман Абдубалиев. Саламатта калгыла.